саламатсызбы? Азыркы учурда ар кандай Саламатчылык. пирамида, сетевой маркетинг элди бушайманга салып толкундоого пайда болууда. Сиздин көз карашыңыз? Эми өзүңөр көрүп атасыңар да, биздин кыргыз эли 20 жылдан бери баягы финансовый пирамида, сетевой маркетингден алданып келишкен. Жакындан бери карасак, уже андан да өтө чоң бөрүлөр, өтө чоң карышкырлар чыгыптыр да, элдин канын соргон. Үй беребиз деп коюп туруп, ар кандай аталыштагы кооперативдер көбөйүп кетпедиби? Ошентип кимдир бирөөдөн 300 миң, эң аз алган 300 миң сом, 500 миң сом алгандар бар. 3 миллион, 4 миллион, 10 миллион сомго чейин алып алып, элди күйгүзүп жүргөн калпча аферист фирмалар, кооперативдер көбөйүп кеткен турбайбы? Эми мен таң калам ошо адамдарга, ушундай берилет деп туруп эле. Бул баягыдай сетевой маркетинг, финансовый пирамиданын схемасы боюнча иштеп атышпайбы, аферский схема мененчи. 10% берет, калган 90% элди күйгүзүп атат да. 10% баштапкы бергендерди сүйлөтүп коюп, мына биз алдык. Аны бере беришет. Ошон үчүн кичине бул жерде адамдарыбыз бир аз китептерди көп окушса, маалыматтарды көбүрөөк алса, ошо берет деген фирманы текшерип көрсө, качанга чейин берет, кандай берет, бул жерде албетте келип эле көбүрөөк китептерди окуш керек, маалыматтарды газета, журналдардан, массалык маалымат каражаттар интернеттен окуш керек, кандай фирманы билиш керек, аны билбесе, иши кылса бүт мындай аферский схемалар кандай схема менен түзүлүп, кандай иш алып барат билиш керек да өздөрү. Аны билбесе, анан момчакчы болуп, момту бере бериш керек. Жөндөн баягы орустарда сөз бар го. Бесплатный сыр в мышеловке бывает дегендей, только ошондойдо гана болот да. Капканда гана болот да, бесплатно. Ага ишенип биздин элдер бара берет да. Мага Москвадан бир бала чалды, мисалы. Мага дайым өзүнүн личный гороскопун түздүрүп жүрчү бала эле. Ошондой азыр биринчи жолу 300 миң сомун берген атабыз. Эмне кылсак болот, байке карындашым менен сүйлөштүгү менен берген атабыз дейт. Мен айттым сразу эле, мен мындай нутром чую да, алар кандай эмне иш кылышып атканды. Болбойт дедим сразу. Азыр эми рахмат айтып жүрөчү. Андан кийин да бир бала чалды. Ошо Баткен областынан болот экен. Бир тууган инем, карындашым экөө үй алган атат, мен акчамды берип атам, инем момундай жакта иштейт деп айтты, иштеген жумушун. 2 жылдан өттү, акчаны жөнөтүп эле атам, мына 3-чү жыл жок дейт. Мен айттым, болбогон нерсе. Ушу тездетип мындай алып алгыла деп. Ошон үчүн элибизге кайрылып айткыбыз келет. Эми ошончо мээнет кылып иштеп алып, кээ биринин 3 жылдык кеткен мээнеттери бар экен. 5 жыл, 6 жыл иштеп кеткен мээнеттерин күнү түнү ушу чет мамлекетте иштеп, кыйналып, күндөп түндө иштеп жүрүп келип тапкан акчаларын бир күндө бай кашыктап чогулткан акчаларын чөмүштөп эмес, булар казандап эле төгүп берип коюп атат да аларга. Ошон үчүн биздин укук коргоо органдары дагы албетте ошол жактарга эскертип айтып турушса болмок элдерге. Укук коргоо органдарын деле туура түшүнүш керек. Эми адамдар өздөрү алдатып атса, ар биринникин, извините, ошо МВД иши кылса, ички иштер министрлиги башка, алар физически үлгүрбөйт алар. Адамдар өздөрү, адамдар көпчүлүк. МВД башка органдар кайсы жакты карайт? Укук коргоо органдары. Ошон үчүн келип адамдардын өздөрүнүн баягы маалыматтын аздыгынан, көп маалымат албай туруп ишенчектигинен биздин кыргыз эли ишенчек келет эмеспи? Момундай үйлөр берилип атат, арзан баада 3 жылда, 5 жыл, 10 жылда төлөсөңүз десе, ишенчектигинен барып мектеп акчасын кармата коюп отуруп коюп атышат да. Бул, конечно, жакшы эмес көрүнүш да. Экинчи сөздү берейинчи. Адамдардын алдануусуна эмне себеп болуп жатат? Эми бул адамдардын алдануусуна эмне себеп болуп атат деп жакшы суроо бердиңиз. Бул эмне эле азыркы эле айткан сөз да, эми ошо азыркы сизге жооп берген эле сөздөрүмдү кайталап айтып эскертүүгө туура келет. Баягы эле маалыматтын аздыгынан да, элдер китеп окубайт, башка болбойт. Мисалы, мен ушулардын алдай турган схемасын мындан 20 жыл мурда билгем да. Баягы мындай сетевой маркетинг окшоп, ар кандай дары дармектерди берүүчү фирма экен.
Meni окуусуна, курсуна чакырышып 3 күн окутушту. 3 күн окуткандан кийин баягы дарыларын сатканга өтүштү. Мынча тигинчеден сом. Ошондо мен Игорь Вагин автор да, бизнес тренер орус, это Россиядан. Игорь Вагиндин китебин окуп алганым жакшы болгон. Ошо маалымат алыш керек деп атпаймынбы? Ошондо айткан, вот какие бывают бизнес-клубы. Кандай иш алып баралар, кандай кылат. Алар топтолуп алып туруп эле бизнес-клубтар баягы келген жаңы кардарларды, клиенттерди алдаш үчүн аябай сонун кийинип келишип, чоң директор, генеральный директор кол чаап, жер тепкилешип, кээ бири ыйла өргенге чейин барып, ушундай ушинтип туруп баягы гипноз калып коет экен да, жаңы келген. Анан алар келип үчүнчү адам кол чаап атса, жалаң чыкыйган кийинген адамдар болсо, кантип ишенбейин деп анан алып келип салып беришет экен да. Ошентип ушундай жол менен алдашат деген окуп калганмын жакшы. А мен келгенден кийин баягы чакырган фирма 3 күн окутуп туруп, мод товарлар мындай деген, баягындай бизнес-клуб деп туруп сразу барбай койдум. Ошон үчүн элдерибиз көбүрөөк, кыргыз эли мындай маалыматтарды көбүрөөк алса, китепти көбүрөөк окушса, ушундай алдануулардан алыс болушмак да. А то алдатып коюп отура берген бул жакшы нерсе эмес да. Мисалы, андан сырткары да мен физико-математика факультет бүткөнмүн, билесиздер. Бизде Сманов деген агай бар эле, математика анализ деген сабак болчу, матанализ деп кыскартып коет да негизи. Башка технический вуздарда высшая математикада окулса, бизде математика анализ, болсо кыскартып эле матанализ деп койчубуз. Ушу матанализ окуганда Сманов деген агай араматтуулук болуп кетти, ал агай, алайлык агай да, ошо аябай күчтүү агай эле штирлиц деп койчубуз, өтө кыйындыгынан. Бардыгы кийинип, өзүн мындай чыкыйып алып жүргөн аябай физико-математика факультети ушул агайыбыздын сыймыктанчубуз да, билими өтө күчтүү агай эле. Анан ошол айтканда, биринчи, экинчи курс ошо матанализди окуп бүттүк, бүткөндөн кийин 3-курста теория вероятности деген сабак келет. Ыктымалдуулук теориясы. Ошондо айтчу, айланайындар, эч качан силер казиного барып, автоматка, игровой автомат вообще өмүр утпайсыңар дейт эле да. Программа киргизип коет ал жерде. Киргизип коет, болду ошо негизинде. Канча бир немеге чейин уткурат да, канча дайым мындай кылат. Дагы скорый помощьтар түнү шаарда мынанча 1000 адам бар. Түнү 3'тү койсок жетет, же болбосо 5'тү койсок жетет. Шаар чоңураак болсо, майрам күндөрү момундай нерсе приключение болуп 10'ду коюш керек. 10 дежурный машина, 10 врач даяр туруш керек. Деп ушундай ыктымалдуулук теориясы боюнча иштейт. Чоң шаарларда да. Анан лотереялар түзүлгөндө дагы, илгери лотерея Досаф деп, Досафтыкы лотерея мындай жактыкы деп Москвадан чыкчу го, чоң центральный тираж, кыргызстандык өзүнчө. Ошолор ошол менен түзүлөт деп айтчу да. Алданбагыла, жөндөн жөн ошолор дагы билип туруп, ошо атайын ыктымалдуулук теориясы боюнча кандай болгондо кандай биз адамдарга уткур берип, мамлекетке чоң зыян алып келбейбиз. Лотереялар ушундай схема менен түзүлөт, игровой автоматтар ушундай менен түзүлөт. Игровой автоматка вообще мындай леззетте көрбөй эле ойнобогула деп айтчу да. Ошондон азыр мен кыргыз элине айткым келет да. Жөндөн жөн бул лотерея ойногондо дагы айланайын кыргыз элиме айтып коеюн. Кыргыз элиме кайрылып айтып коет. Лотереяга дагы эч качан такыр ишенбеген. Лотереяда өзүнүн таанышына 3 миллион сомдук машинаны ойнотуп жатса, 3 миллиондун 2 миллион, мисалы 2 миллион бересиң дейт, 1 миллион сага экономи макулсуң десе, баары эле макул дейт да. 3 миллиондук 2 миллионго алып атса, ошентип ошого уткур коет. Вообще ойнобогула лотереяга. Мен мына бузуп эле айтам буга. Лотерея да бул мындай аферанын да эң бир күчтүү түрү да, лотерея ойноткондор, сетевой маркетинг, ушулардын баардыгы финансовый пирамидалар, аз мына кооперативдер чыкты. Үйлөр салынбай атса, эми кыргыз эли ойлонуш керек да. Күпүллө бая сайыз убагында биринин аркасынан бири күпүллө үйлөр салынып жатпаса, каяктан булар кайсы жактан алып берет? Өздөрүнүн бир жеринен чыгарып берип алып үйдө. Ошого эле элдин өзүндө дагы күнөө бар да. Логика иштеш керек, кичине логика. Ошол үй курулуп атпаса, булар каяктан алып берет? Акчаны күпүллөтүп эле алып атышат. Бирөөдөн 300 000, бирөөдөн 500 000, 1 миллион, 3 миллион, 10 миллионго чейин алып атышат. Каяктан берет булардын акыры деп эле ойлонуп ишенбеш керек да. Вот ошон үчүн айтып атпайбызбы, баягы лотереяларда, игровой автоматтарда деле, лотереялар деле жөндөн жөн уткурбайт да. Кооператив, сетевой маркетинг, финансовый пирамидалар бүт элди алдагандай, кооперативдер да бүт эле алдайт, чекеден алдайт да.
Эми аллабаган баягы башында бардыр эле бир эки фирма, бир 3 фирма, 4 фирма болду. Алар баягы Кудайдан корккондор жетекчилери. Коркот, дүйнөнүн кайсы жагына качып калсам, тутулуп калсам, мен ушундай чоң мындай сот жоопкерчилигине тартылам. Ал бул ошо корккондор гана бир аз чындык менен алып барышы мүмкүн. Булар саналуу гана да 3-4 болушуп калган бүт афералар да. Ошо эл ишенбеш керек, алданбаш керек. Жөндөн жөн үйдү салып бербейт. Салынбай аткан үйлөр болгону болот. Эми азыр өзүнчө какой-то курулуш компаниялары салып атат. Сайыз убагына караганда өтө аз да. Ошолордун курган үйлөрүнүн 10%, 5%-ын да курбай атат да. Илгери сайыз убагында билесиңер, бир шаарды курганда билесиңер, бир чоң микрорайондорду эле 1-2 сезондо эле куруп чыгып кетишкен, туурабы? Андай стройка курулуштар түшпөй атканда эл ишенбеш керек, все, акчасын бербеш керек. Мен ошон үчүн сиздин азыркы берген сурооңузга кыргыз элине кайтылып айтып кетким келет. Алданбаш керек. Андай курулуштар түшпөй аткандан кийин медеп эле кармата койбош керек. Этият болуш керек ошо. Рахмат. Рахмат. Макул, силер дагы атайын келип ушу элге маалымат жеткирип коелу деп. Баягы үчүнчү сурооңор эмне деген суроо болду эле? Алданбоо үчүн эмне кылуу керек? Алданбоо үчүн ошо көп маалыматтарды алыш керек. Китеп, газета, журналдарды көп окуш керек. Алданбаш үчүн эмне кылыш керек? Китеп түрүндө, кагаз түрүндө жазылган китептер бар, туурабы? Бизнес тармакта алданып калбаш үчүн эмне кылыш керек? Интернеттерде деле бар. Бардык тармактан алып ушундай маалыматтарды окуш керек, анан алданбайт да. Болбосо алдатып коюп жүрөт. Мен айтпадымбы, 2 немени сактап калды. Андан кийин андай дагы алданбаш үчүн өтө мындай эч кандай эле айласы болуп атса, акчалары болгон, аны иштете албай жатышкан болсо, бизге келип кайрыла турган болсо, аны мындай ошо алдата турган учурлары болот акча жагынан. Башка жагынан мына профессионал астрологторго барса, эгер жакшы астролог болсо, ал айтып бериш керек да, ишендириш үчүн. Астрологду да сынаш керек. Барса эле, ошол үйдү ал, же алба десе эле албай кой, ал десе эле албаш керек. Аны текшериш керек. Ошо мен киммин деп эле отуруп алыш керек. Тултуюп эле. Анан астролог айтып, момундай 6-7 мисалы туулгандан беркисинин баарын прошлый, настоящий время эмне болуп атат айтып бере албай, потом ошо 100 том китеп болуп кетет. Кимдир бирөөнүн жакшы нерсеси или жаман нерсеси, проблема, көйгөйлүү суроолору 1-2 жыл мурун башталган. Кимдир бирөөнүн 3-4 жыл, 6-7 жыл, кимдики 10 жыл, кимдики 15 жыл мурун башталган. Ошону точно айтып, 15 жыл мурун башталган, 10 жыл мурун, 6-7 жыл, 3-4 жыл мурун, акыркы 1,5-2 жылдан бери болуп атат. Момундай события юридически болуп атат сизде азыр. Соттошуулар болуп атат. Ден соолук боюнча момундай болуп атат, бир туугандардан или туугандардан. Или өзүңүздүн ден соолукту, или мындай телефондо көрбөй туруп сүйлөшсөңүз, ошону айтып берген астролог болуш керек, сынаш керек да. Анан ошо проблема момундай болуп атат, или финансовый жактан алдатуу, үй жагынан, өткөндө эле бир эженикин айттык, үй боюнча момундай, үй жагынан аябай акча алдатуу көп, акыркы 1-2 жылдан бери десем, пожалуйста, баласы алдатыптыр, 628 000 алдатыптыр, ошондой эле фирма, живой пример да. Бериптир, ал ошо баласы бериптир, баласы алып атыптыр. Баласы ошо 90-жылдын жакын эле, 90го жакын, 88, 89, 87 жылкы болот. Тергеп айтып атам, берип алдаткан да уже. Апасыныкынан чыгып калды личный городской. Ошон үчүн аны караш керек. Ошондой нерселер точно чыккандан прошлые и настоящее время эмне болуп атат. Ошо акыркы 15 жылбы, 3-4 жылбы, 1-2 жыл. Событияны да айтып, суроогунан ушул айларда берилген, значит, акча. Ушул айларда кетти билесиң. Именно точно ошол айларда чыкса, уже адам өчөт да, уже чөгөт да, адам ишенет да. Каяка ишенбейсиз, кайерга барып. Событиясын өзүмө чогуу жүргөндө айтып берип атканда. Ошондой астрологко барып калганда, ошолор точно айтып бергенде, профессионал астролог. Ошого ишениш керек. Анан прошлое, настоящее время эмне болду? Точно айткандан кийин уже ал доказательство да. Вот, астролог менен клиент экөө бирин-бир сынаш керек. Астрологду аларса, мен киммин деп отуруп алсам, баарын баягы событияларын акыркы ошо 3-4 жыл, 1-2 жыл, 6-7 жылдан бери болуп аткан нерселерин айтып, точно. Анан ошентип биринчиден астрологду алар сынаш керек. Астролог алардын личный гороскобу кандай иштеп атат? Это натальный карта деп коет, эмнелесе ошо космограммасы кандай иштеп атат, личный гороскоп. Туура иштеп атабы же жок? Астролог, профессионал астролог аны текшериш керек.
Экөө тең бирин-бири ишенгенде, значит, прошлый, настоящий баары четко чыгып атабы, анан келечекке түзүп кетишкен. Анан могу жылы үй алсаңыз болот, 1,5 жыл, 2 жылдан, же 3 жылдан алсаңыз болот. 4 жылдан алсаңыз болот. Азыр пока неблагоприятно болбой тургансы, болбойт деп айтыш керек да. Бүт ошо алдангандардын баардыгы келип келип ушуга окшогон түрдүү маалыматтарды, ар кандай баалуу илимдерди, наукаларды колдоно албагандыктан келип чыгып атат да, ошо элдин алданууларычы. Ошо. Значит, бир булагы бул астрологиялык дагы изилдөө болуп саналат экен да. Астрология негизинде сөзсүз билинем, мен айтып атпайм, мен айтам, мага айтып башташат. Мен монтип тигинтип мондай айланайын эже же мындай, ой карындашым, иним коюп тур. Мени сынабайсыңарбы деп айтам мен постоянно. Мен мүмкүн эч нерсе билбей туруп. Болду, кайра жакшы экен дейт. Мен точно баарын айтып берген өчөт адам өзү. Аргасыздан. Мындай кылып калат да, деп ушунчалык менен чогуу жашап жүргөндө баарын айтып бердиңиз. Событияны срокторунан бери айтып бердиңиз дейт да. Кээде бир эле эмес 3-4 события болуп калат, баягы бир көйгөйлөр болуп аткан. Кайсы бир учурда жакшы арасында бир-эки, ошолордун баарын точно айтыш керек. Ошондон кийин эле бүттү да. Адам каяка качат? Адам ишенет. Ишенгенден кийин гана сен келечегине туура жол көрсөтүп кетсең, могул убакта үй ал десең алат, алба десең албайт. Сенин уже карамагыңын таасириңен чыга албай калат да. Баарын точно чогуу жашап жүргөндө айтып берип аткандай бүттү да. Бул эмне? Физика, математика, астрономия, бүт ушундай серьезный, нешуточный наукалардын, солидный наукалардын жардам аркасында вот астрология илими, ушу физика, математика, астрономия илимдерин пайдаланып, анан ошонун негизинде чыгат да бул эсептөөлөр. Ошондой болуп, кимдер үйдү алса, ала албай калса, кайсы убакта благоприятный үй алганга, кайсы убакта неблагоприятный деп кыйналып, чайналып жүргөндөр болсо, пожалуйста, айтып деп коёр эле, кайрылса мен жардам бергенге дайым даярмын. Рахмат агай, маегиңизге. Чоң рахмат.